Kırgız tarap bötön bирөөнүн жерине көз артпайбыз, бирок 1 сантиметр жерибизди бирөөгө бербейбиз. Кыргыз тарап бөтөн жерге көз артпайбыз жана бирөөгө 1 сантиметр жерибизди бербейбиз. Бул президент Садыр Жапаровдун дүйнөлүк трибунада айткан кыргыз элинин күткөн сөздөрүнүн бири болду. Өлкө башчы кечээ Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 77-сессиясында 20 мүнөттөй сөз сүйлөдү. Анда кыргыз-тажик чек арасындагы соңку окуяларга өзүнчө токтолду. 2021 жылдын апрелинде Тажикстандын куралдуу күчтөрү биздин аймагыбызга негизсиз эле масштабтуу агрессия жасады. Анын кесепетинен 36 жараныбыз курман болуп, олуттуу материалдык зыян келтирилди. Ал эми ушул жылдын 14, 15 жана 16 сентябрында Кыргызстандын түштүгүндө масштабтуу аскердик кагылышуу болгондугун терең кайгыруу менен кабарлайм. Мурда сүйлөшүлгөн бардык макулдашууларга карабай, тажик тарап Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын бардык периметри боюнча чек аралык жана жарандык объектилерге чабуул жасады. 140 миңге жакын жараныбыз чек арага жакын калктуу конуштардан эвакуацияланды. Тажикстан тараптын эч кандай себепсиз эле жасаган ушундай куралдуу агрессиялык жүзүү каралык акциялары бизди өтө капа кылууда. Анткени биздин өлкөлөрдүн ортосунда эл аралык келишимдер жана милдеттенмелер түзүлгөн болчу. Pacta sunt servanda. Келишимдер сакталышы керек деп латын макалында айтылат. Биз тажик кошунабыз менен кандай гана форматта болбосун, эл аралык эрежелердин негизинде цивилизациялуу, юридикалык жолдор менен сүйлөшүү процессин улантууга даярбыз. Жапаров 14-17 сентябрда ондогон адамдын өмүрүн алган окуяны масштабтуу аскердик кагылышуу деп атап, Тажикстанды бардык макулдашууларга карабай чабуул жасады деп айыптады. Ошондой эле Тажикстандын акыркы аракетинен улам алар менен чек араны тынчтык жолу менен тактоого ишеним кеткенин, мындан улам Бириккен Улуттар уюму, ЖКП сыяктуу эл аралык уюмдардын ортомчулугу астында чек араны тактоого даяр экенин билдирди. Бизде тажик тараптын өткөн жылдарда жана кечээки жасаган укукка каршы биринчилерден болуп кол салган иш аракеттеринин документтештирилген далилдери бар. Биз эч качан биринчи болуп кол салган эмеспиз жана кол салбайбыз. Ар дайым курал колдонуудан алыс болууга аракет жасап келебиз жана эч качан куралсыз жай тургундарды атпайбыз. Бизге дайыма тажик тараптын жасаган агрессиясына адекваттуу жооп кайтаруу менен гана чектелип жатабыз. Ушуга байланыштуу төмөнкүлөрдү баса белгилейм. Кыргыз тарап бөтөн бирөөнүн жерине көз артпайбыз, бирок 1 сантиметр жерибизди бирөөгө бербейбиз. Биз бардык чек ара жана чарба маселелерди сүйлөшүүлөр менен гана чечилиши керек деп эсептейбиз. Бүгүнкү күндө чек арага жакын райондордо коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чараларды көрүү, жергиликтүү калк арасында чыңалууну күчөтүүгө багытталган ар кандай аракеттерге бөгөт коюу, эки мамлекеттин ортосундагы ишенимди бекемдөө маселелери абдан маанилүү болуп турат. Ошондуктан биз сүйлөшүүлөргө, чек ара тилкелерибизди тез арада такташып бүтүүгө дайым даярбыз. Өлкө башчынын чек ара боюнча сүйлөгөн сөзүн жалпы кыргыз коомчулугу кубаттоодо. Анда жогорудагы кайрылуу, укуктук тилде дипломатиялык мамилени сактап, Кыргызстандын кандай өлкө экенин, кандай жооп кайтара аларын эгемендүү мүнөздү кошо баяндады дешет. Элдин буулугуп турган үнү дүйнө микрофонунан жетти деп колдогондор басымдуу. Бириккен Улуттар уюмунда сүйлөгөн сөзүн бүткүл дүйнө көрдү десек болот. Чындыгында элдин мүдөөсү ушул болчу да. Тажик элин эмес, тажик бийлигин Кыргызстан мамлекетине көрсөткөн агрессиясын айтып чыгуу болчу. Мен ойлойм, кече президент өтө сонун сүйлөдү. Ал эл кубаттап, мындайча айтканда элге дух берди. Биздин жоокерлерибизге дагы бир сыйра дух берди деген бир ишеним бар да.
Андан соң Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы менен жолугушту. Ага чейин Жапаров буунун жазуу китебине уюмга жакшы кабыл тилектери менен билдирүү калтырды. Гутерриш тоо экосистемаларын коргоо боюнча демилгелерин колдой турганын айтып, кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалда мерт болгондор үчүн көңүл айтты. Мамлекет башчы Кыргызстандын бууга мүчө болгонуна 30 жыл болгонун, бул аралыкта Кыргызстандын демилгеси менен көтөрүлгөн маселелер башкы ассамблеянын эл аралык күн тартибинин эң актуалдуу маселелерине айланганын белгиледи. Андан соң Жапаров Швейцариянын президенти, ЮНЕСКОнун башкы директору, ошондой эле Түркия башчысы менен жолугушту. Ага ылайык өлкө башчылары эки жана көп тараптуу кыргыз-түрк кызматташтыгынын учурдагы абалы менен келечегин талкуулашты. Мындан тышкары кыргыз-тажик чек арасындагы соңку каргашалуу окуяларга байланыштуу пикир алмашкан. Өлкө лидерлери бардык багыттар боюнча активдүү кызматташууну улантууну макулдашты. Кошумчалай кетсек, Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмуна 1992 жылы мүчө болгон. Бириккен Улуттар уюму эл аралык тынчтыкты, коопсуздукту колдоо, мамлекеттер аралык тынчтык кызматташтыгын өнүктүрүү максатында суверендүү мамлекеттердин ыктыярдуу биригүүсүнүн негизинде түзүлгөн эл аралык уюм. Убисара Орозалиева, Яхейдин Боташев, 7 канал.